кыйналасыңбы, кыйналбайсыңбы, бирөө жыгылып калдыбы, жыгылган жокпу, бирөөнүн давлениясы чыктыбы, ал эч кимди кызыктырбайт. Сен ушул жолду басып өтүшүң керек. Отуруп түнкү саат 8 же 9 кечинде чечип калдың, бул жерге барып келели деп. 2-3 ой колдосо болду, калганыңды тартып кетесиң да. Кыргызстанды бүт дүйнөгө таанытуу деген максат биз негизги ошол. Саламатсыңарбы Кажы Кожо подкастынын угармандары. Бүгүнкү конокто дагы бир саякатчы коногубуз Нурсултан Аттыкуров. Туура айттым э? Ооба. Кээде адаштырып алат экенсиң. Мен албетте аябай кубанычтамын сиз ушул биздин подкастка келип сүйлөп бергенин жатканыңызга аябай кубанычтамын чынында. Анан адегенде эле туризм тармагынан баштасак, жакында эле локдаундар болуп өттү. Анан Кыргызстанда сиз ошо туризм тармагында жүрдүңүз да туурабы ошол учурда? Кандай өттү ошо? Эмне кыйынчылыктар болду? Туризм десе биз жалпы чоң туризмди деле алып барбайбыз. Өзүбүз тоого чыгып кызыкканы үчүн биз менен чогуу башка адамдарды өзүнчө мини группа чогултуп алып чыккан кез болду. Баарын эле байкалып калды. Мисалы 2 жылдан бери 3 жылга чукул болуп калды Кыргызстандын ичиндеги ички туризм өнүгүп калганына. 2020-жылда көп адамдарга түрткү болду. Анткени границалардын баары жабык. Анткени жакынкы эле Өзбекстан менен Казакстанда жабылып калды бизге. Киргенге болбойт болчу эле? Ооба, киргенге дагы чыкканга да болбойт болчу. 20-жылдарда айттым. Ошондо чоң түрткү болду. Бул Кыргызстандын жашоочулары кыргыз жерин көргөнгө мындай айтканда возможность түзүлүп берилди да. Мүмкүнчүлүк болду. Анан жанагы 3 жылга жакындап калды дегенин себеби 2015-2016 жылдарынан башталып мына Кыргызстан ичиндеги велотур, же болбосо ошол эле легкая атлетика менен марафондорду уюштура баштадык. Анан эле ошол эле учурда тоого да көп чыгып калдык да, хайкинг, трекинг депчи. Анан ошол 2-3 жылдан ичиндеги чыгып жүргөн, ар дайым чыгып жүргөн адамдар бир күндүккө же болбосо жеңил жерлерге барбайт экен аларчы. Алар деген жумасына мисалы бир выходной берилсе, ошол выходной күндөрү чыгып турушат да. Анан ошол выходной күндөрү постоянно чыгып турганга булар өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү бар. Биринчиден, экинчиден булар деген көп жерде көрүп коюшкан. Буларга деген мындай бир күндүк жакын жердеги турган локациялар уже кызык болуп калат. Анан бушу түрткү жагы деген именно ушундан болуп атат да. Орчулук болгон жокпу, кыйынчылык же болду? Биз өзүбүзгө риск алып аттык. Биз тоого чыкканга өзүбүздүн мойнубузга чоң риск алып аттык да. Бул сактануучу нерселерди кийгизиппи же? Жок, биз телефондон эле чалып алдын ала билип аттык. Сүйлөшүп группага толтуруп аткандачы. Орудуңузбу, оорубадыңызбы, грипп болсоңуз чыкпай эле коюңуз биз менен депчи. Бирок ошентсе эч нерсе болгон жок. Бир да группа эч нерсе болгон жок, эч ким ооруган жок. Бир жагынан, экинчи жагынан бизге азыр элестетип коем да. Биз мындай айтканда коркпой эле алып чыга берген экенбиз да. Сизди качантан бери байкай баштадым. Жакшы эстей албай калдым, бирок жакынкы эле жылдар, акыркы учурда ошо өзүнчө бренд кылып өзүңүздү кепка кийип артка, менин оюмча бул образ аябай жарашып калды сизге, потому что сизди көргөндө мындай характери бар, характер в хорошем, жакшы маанидә элечи, мындай характерлүү адамдай көрүнөсүз да. Анан кепканы дагы мындай кийгенде мындай кырдуу прям эстелип калат да образыңыз. Анан ошо тоого чыгып сүрөттөрдү киргизе баштадыңыз. Анан мага жаккан жери сүрөттөрүңүз классикалык пейзажга жакын да. Баса бул эмне болгон открыткалар? Бул открыткалар выставка болду, Ооба, выставка болду. Ошондогу. Ооба, бул негизи 2 жылдан бери алектенип келем эме боюнча, ички туризм боюнчачы. Тоолорго чыккан боюнча. Бирок 2020-жылы карантин бүткөндө фотоаппаратты кайра колума алдым. Буга чейин 5 жыл мурун мен фотоаппарат менен жашап, фотоаппарат менен уктап, фотоаппарат менен турчумун да. Сүрөт тартчу элеңиз? Жок, фотоаппарат. Шаарда болобу, кайсыл жерде болобу, мен үйрөнчүк болчумун да. Ушунчалык жакын болуп, бир жыл көтөрүп жүрдүм. Анан ушул кайра кайталанып, ошо пандемия учурунда кайра өзүмдүн эски хоббимди эстеп, карантинден чыккандан кийин, фотоаппарат колго алгандан кийин чогулуп калды материалдар. Биз 2020-жылы 47 жолу поездкага чыгып турбуз. 47 поездка.
1 жылдын ичинде. Бул карантин учурунда да болуп атты, карантинде бүткөндөн кийин да болуп атты. Айырмасы жок. Жалпы 2020 жылдын январдан баштап кийинки декабрга чейин. Эгерде карантин болбогондо мындан да көп болмок экен. Поездкаларчы. Анан ошол 47 поездкадан 20 миңге жакын кадр чогулуптур. Алардын ичинде немелери бар, топтору бар. Алардын жок, кээ жерде топтору чыкпай да калат. Ошол жерге чогулган фотолордун 47 фото кылып туруп, ошо 47-50 фото кылгам негизи. Анан 50 фотодон кыскарып отуруп 47 фото болуп калды. Анан ошону выставкада февралдан марттын ортосуна чейин 10 күн, 8 күн выставка кылдык. Бир аз мурун эле. Ооба. Анан ошол выставкага бул открыткаларды чыгарып калдым. Открыткалардын бир жери кандай болду? Бул адамга деген выбор бердим да. Канчалык өзү ушул фотону деген адамга деген жеткирүү болду биринчиден. Кыргыз жери кооз экенин билебиз. Бирок кайсыл жерде эмне жайгашкан, кайсыл жер кандай деп аталат, кайсыл көлдүн аталышы кандай, канчалык бийиктикте, шаардан канчалык алыс, канчалык бут менен басып баруу кыйын, жеңил деген ошолордун баарын адамдарга түшүндүрүп айтып берүү болду максатчы. Анан фотолорду койгонун себеби ошол өзүбүз жөнүндө орусча айтканда мы хотели заявить о себе, да, айткандачы. Анан ошол болду и Кыргызстандын жерин көргөзүү болду. Аудиторияны деген мен студенттерге гана алган жокмун, чоң улуу кишилерге алган жокмун, жалпы жергиликтүү шаардын жашоо тургуучуларына көргөзгөнгө аракет кылдым. Бул кандай болду? Фотолордун чоңдугу эң чоңу 45-ке 40-ка 55 болду размери. Где-то А4, э? Жок, 40-55 бул А4 чоң. Сантиметр. Ооба. 40-ка 55, экинчиси 20-га 30. Анан үчүнчүсү ушул открыткалар болду. Баалары дагы ошол эле по себестоимости болуп калып атты. Анткени бул бизнес эмес. Бул деген адамдарга көргөзүү. Ошол мен даже ойлогон жокмун башында. Ошол жака мен топтоп киргизген акчаны чыгара аламбы деген дагы ойлоо болду. Бирок ал главный болгон жок да. Бул жерде главный ошо адамдарга көргөзүү болду максаты. Экинчиден биз эртеңки күнү дагы ушинтип кыргыз жерлерин тартып кала турган болсок, бизде спонсорлор таап калабы, бизде демөөрчүлөр же партнерлор башка бирлер колдоо көргөзүп калабы деген ойдо дагы өзүбүздү көргөзө алдык да. Анан адамдарга деген бул жерде биз эркиндик бергенбиз. Вход свободный болчу выставкадачы. Төлөбөйт. Ооба, төлөбөйт болчу. Эртеден саат 11ден кечки саат 9га чейин. Анткени бирөө обед маалына бошоп калат. Бирөө деген кечинде саат 6дан кийин бошоп калат. Бирөө 7де чыгат, бирөө 8де чыгат. Ошентип адамдарга шаардын тургундарына айтканда аябай ыңгайлуу кылып бердик да. Анан вход бекер дедим. Бул деген ал жерде мектеп окуучулары келет, студенттер келет, орто жаштагылар келет, улуу кишилерибиз, апаларыбыз келет, аталарыбыз келет, картаңдарыбыз келет. Ошолордун баары деген көрүп суктанып, анан ар бирине деген мен 2 күн болушум керек болчу, бирок досторумдун эмеси боюнча, өтүнүчү боюнча мен ошол башынан баштап аягына чейин өзүм болуп, ар бир фотону айтып берип кирүүчүлөргө. Үнүм биринчи эле күнү бүтүп калган болчу, ошо бүткүчөктө үнүм оңдолгон жок, неме болгон жок да. Калыбына келген жок да. Ошол кырылдап деле айтып берип аттым. Журналисттерге деле кырылдап айтып берип аттым. Мисалы, могу жерде могу сүрөттөрдү талкуулай кетсек, булар жөнүндө ошо биздин угармандарга дагы мүмкүн айта кетесиз. Биз неме сайтка дагы илип коюпбошубуз керек бул сүрөттөрдө. Бул фотонун тарыхы деле эмес. Кайсыл жакта тартылган? Бул ат башыда, Арчалуу деген жайлоо экен. Могу жолдун жээги эмес, э? Жок. Жолдун жээги эмес. Бул Бишкек шаарынан 450 километрге жакындап барат. Бир жака. Мага жакты бул жакта. Бейс аап атышабы? Ооба, бейс аап бүтүштү. Кетип атышат. Бул пейзажда кыргыздар деген, мисалы иностранецтер деген бул открытканын бир себеби. Бул жерге локация жазылуу. Анын аркасында деген ошол эле фотонун. Аркасында бар экен, э? Аркасында деген ошол эле фотонун черно-белый варианты. И бул жерде деген кыскача ошол адамга каалоо тилек жазганда. Бул деген ошол эле себептен дизайндагы материалдын составы, красканын берилиши, ошонун баары деген бул индивидуальный отуруп, дизайнер менен чогуу отуруп
кылган иштердин бири да. Бул балким адамга байкалышы мүмкүн, биз сразу караганда байкалбайт. Мындай карап, материалдарды карап, кагаздын материалы кандай, составы кандай, ушуларды карап көргөн киши байкайт да. А бул эмне кагаз? Билбейт экенмин, буну барганда ошо чыгарган жерден айтып беришкен өзлөрү. Өзлөрү консультация кылып өзлөрү чыгарып беришти да. Ооба. Бул сүрөттүн немеси биз деген Кыргызстан немеде? Чет жактан деген иностранецкий илгерде алдында Кыргызстан кандай өлкө экенин сразу эле бугат да, полукочевой народ деп бугат да. Полукочевой народ деп. Бул сүрөттө ошонун баары айкалышып турат да. Мындай карасак, бул жерде боз үй, малдар, бул жылкылар и арка фондо дагы мындай ушу жайлоо экени билинип турат да, баарычы. И токойдун арасында природасы да бар, ошо Кыргызстандын мындай айтканда табиятычы. И ошол эле мезгилде ат башынын өзүнө тиешелүү кыска карагайлары, нарын жакта кыска, карагайлар. Жок, бул мен башка нерсени айтып бергим келген бул жерде. Просто адамдарда деген кочевая жизнь еще существует дегенчи. Анан мындай жакын карап келсе, бул жерде деген боз үйлөрдүн арасында машина турат. В то же время и цивилизацияда бар дегендей фото болчу. Бул фотонун кылган жери бул шаркыратмасы шаар деген шаркыратма. Көпчүлүгү муну деген шаар деп. Бул неме да үчөө бар, баратканда. Жок, бул жерде бир эле. Шаркыратманын аты шар. Бул шар аккан суу шар деп айтылат да. Көпчүлүгү муну шаар деп айтышат да. Эми кыргыздар түшүнүп турабыз да, шаар деген бул орусча айтканда город. Бул страна деген сыяктуу, город. Бул жакта дагы бар экен. Ошол эле экөө бир сүрөт, бирөө алыстан, бирөө эки ракурстан тартылган. Бул жерде зеленый контраст, фиолетовый контраст, анан мындай бутерброд сыяктуу болгондой лестница. Бийиктиги 320 метр. Могул жактан башта, Водопадтын могул жерге чейин бийиктиги 320 метр. Могул жерде акырын кичинекей группа адамдарды байкаса болот, мындай жакын карап. То есть көп барышабы кишилер, ошол жака. Местный адамдар же болбосо ат башчылыктары өздөрү эле билип укпа барбаса, оңой элеби жеткенге? 8 километр жүрүп басасың. Бир жагына. Бийиктиги 3100. Бул Центральный Азия боюнча эң бийик водопад да. Орто Азия боюнча. Ооба. Бул Казакстанда да, Өзбекстанда да мындай бийик жок да. Эң бийик каскадный водопад деп коет. Биздин жерлер аябай тоолуу, бийик. Биз Кыргызстан боюнча сыймыктанабыз айтып атпаймынбы? Көкүрөк какканыбыз менен биз билбейбиз. Мага аябай жагат да ушу сиз иштериңиз менен кечкеле биздин жер кооз, анан тоолуу дей бербей, ушундай проекттерди жасап, долбоорлор жасап, баягы кылыш керек, минтиш керек деп жөн эле аласың, жасайсың. Ооба. Бул шамшы окшойт, шамшы. Бул фотону тартып атканда мен жанагы эмени эстегем. Биз эртең менен эрте барганбыз. Кыркатоонун үстүнөн күн чыгып турганда ушул жактан тийип турган. Анан ошо тоонун астында деген ашыкча баягы жакшы мындай тартып жүргөн адам деген фотоаппаратты колдонуп жүргөн адам түшүнөт да. То есть орусча айтканда лишних цветов жок болчу да. Баягы лишний цветтерчи. Эртең менен анан кечинде деген ошол мындай мягкий жакшы күндүн нуру тийип калып, анан жакшы кадр чыгат да. Ошондой кездердин тартылганда бир кадр бул. Бул фотону тартып аткан кезде мен жанагы ырды эстегемин. Жана кичине балаты үшүдү кышта дегенчи. Бул баардык эмеде бак деген, карагай деген чогуу өсөт эмеспи, жалгыздан эмес. Бул жерде жалгыз чыгып турат, анан биягында деле жакында деле жерде, бирок бул жердин бир где-то 50 метр, 70 метрдей алыстыкта турат да, биринчи эме мененчи. Анан ошол эмени эстеп кеттим да, ошолордучу. Өзүңүз изилдөөчүсүңүз го, изилдөөчү болушуң керек мурда. Жок, изилдөөчү сүрөт боюнча. Жок, сүрөт боюнча мен эч жерде окуган эмесмин, эч жерде болгон эмесмин, самоучка. Образ боюнча сурайын дегем, кепка кийип, сүрөткө түшкөн кандай кайдан келди, же кепка жагабы сизге? Жок, кепка деле жакшы көрөм, бирок артка кийип, идея башында деген артка эме кийгеним, кепканын калканы козирек. Фотоаппаратты алганда биринчиден мешать этет. Экинчиден тоодо күн шаарга караганда башкача тиет. Бул бат күйөсүң да тоодончу. Анан
башка күн өтүп кетпеш үчүн кепка кийем постоянно. Жайдын күнү шапка кие албайсың. Шляпа кийсең, шляпа деген кандайдыр бир учуп кетчүдөй болот. Чоң эле болуп, мындай кулагыңды жаап калган сыяктуу эле болуп, башкача болуп атышат да. Анан өзүмө эмне айтканда башында идея мындай келип калды. Мен Instagram'дын баракчасын алып баратканда блог жазайын дедим да. То есть есть блог, есть блогер. Меники блогер жагы жок. Мен өзүмдү көргөзбөйм. Меники бирок блог бар. Анткени постторду жазам, информацияны берем. Кайсы локация барсам, ошол шаардан канчалык алыстыкта, канчалык бийиктикте, канча километр жөө басасың, жердин аталышы кандай, көлдүн аталышы кандай, ошондой кыскача локация боюнча информация берем. Ошол постто, бул информативный пост и плюс блог кеп жатат да. Эмнеге? Айтып атпаймынбы, меники деген блог эле болуп атат, а мен блогер деген башкача болуп атат да. Блогер деген өзүн позиционировать этет го. Ооба. Бул түшүнүк бар да Instagram'дачы. Анан ошол эле мезгилде мени деген адамдар эмне кандай айтылып жатташ керек депчи ойлонуп калдым да, өзгөчөлүгүм эмнеде болуш керек. Анан кепканы эле алып калдым. Анан өзүчө жерге жазып койдум жөн элечи. Тот самый гид в кепке деп жазып койдум өзүмдөчү. Анан мен байкаптырмын. Ошону көп байкашып, анан ошондон кийин анча-мынчасы чындап эле даже анан изчет этсең, ар бир фотонун travel блог, travel фото деген бар. Атайын өзүнүн профилактик эмеси бар да, профили бар да. Пейзажное фото деген бар, ландшафтное фото деген бар. Фотолордун эмеси бөлүнөт да. Анан ошону деген мен эч кандай рамкага албайм өзүмдү. Эч кандай мындай закондорго алып, мындай кылып тартыш керек, бөлөккө кылбаш керек, мындай кылбаш керек деп ойлобойм. Анткени мен ой үйрөнчүк, бир жерден окуган эмесмин. Бирок основной базаларды билем. Кантип тартыш керек, кандай ракурста тартыш керек. Композициялык чувство, сезим бар экен го. Кадрды көрөсүң, көргөндөн кийин тартасың деген эле элементарный нерсе бар да. Анан эле ошол жерден кепканы кийип калдым. Кепканы кийгенден кийин өзүмдүн кээ бир фотолор бар. Ал башында аркамдан тартчумун өзүмдөчү. Бул биринчиден адамдын бетин эмес, адамдын аркасынан тарткангачы. Эмнеге адамды ошол жерге локацияга барганда ошол локациянын масштабын көргөзгүм келген фотолор гана. Карап көрсөңүз, адамдар кичинекей, аркасында фондогу тоолор килейген чоң-чоң болуп турат да. Ошол жердеги менин масштабын көргөзүш керек болуп, адам деген силуэтин коюп коесуң кичинекей болгончу. Анан кээ жерде кооздураак болуп калган жерде аркамдан атайын ушу кепкамды анан мындай башкача болуп турган өзүмдүн эмем бар да, стойкам бар да. Биз менен чогуу чыгып жүрчүлөр, мына 1 жылдан бери чыгып калган адамдар тамашалашат. Кепкасын аркага алып, анан менин стойкамда турушуп, анан аркасын карап ошол жерде түштүп, анан пародия кылышат мага, тамашалатчы. Пародия жасай баштады уже. Ой, жасай калышат. Анан неме деп, та самая стойка Аттокурова деп жазып калышат, же болбосо та самая поза Аттокурова деп сөт киргизип калышат. Ушинтип тамашалап. Ачыгын айтсам, ошо сиз негизи эле хайп болуп атасыз азыркы учурдачы. Андай бүт жерде бөлүшүп атышат. Сизди өткөн көчө кечинде эле мен бир кыздын профилине кирдим Instagram'дан. Карап атам. Жакшы сүрөт ачып көрөйүнчү десем, астына Аттокуров деп отметка кылып коюптур да, ылдый жагдачы. Анан бир чет аябай сүйүндүрөт. Себеби биз илгертеден бери эле кино көрүп келгенде деле баягы Запад же болбосо Европанын фильмдерин көрүп, анан ал жакта ар кандай приемдорду колдонушат, сүрөттөрдү боёшот, аябай кооз кылып, анан ал дагы бир ассоциациялар жаратат деп ойлойм да, мындай ошол өлкө жөнүндө же болбосо ошол жер жөнүндө. Анан биз акыркы эле жылдары неме өйдө асмандан тартып өзүбүздүн жерлерди изилдей баштадык окшойт ошо, мындай жаңыдан ачып көрүп, анан менин оюмча аябай пайдалуу болуш керек сиз кылып аткан иш. Пайдалуу деп эсептейм. Мен да өзүм сүрөтчүмүн, анан мен кызыккан дагы нерселер бар Кыргызстандын мындай чоң масштабтуу бир оор жеткен жерлерине барып бир проекттерди кылсам депчи. Анан убакыттан пайдаланып ошондой жерлер жөнүндө билесизби, сурап кетейин дедим эле да, мындай оор жетесиң, сонун гүлдөр өсөт, анан каар деле турат, анан мындай бир башкача атмосферада. Маркадамус деген фотограф бар, билбейсизби? Балким билсем керек. Ошонун сүрөттөрүн көрүп аябай канааттанып, анан өргү алган болчумун. Анан ошо мага дайыма кызык болуп келип жүргөндө, ошо Кыргызстанда бар ушундай жерлер? Бар.
Сиз кайсыл жерлерди кездештирдиңиз ушундай? Бир экөөнү атай кете аласызбы? Сразу эле айтып кетейин, биздин барган жерлер салыштырмалуу, бир күндүк Кыргызстан ичиндеги туризм организацияларынын салыштырмалуу биздин өзүбүздүн группабыз менен чыгып жүргөн жерлерден айырмабыз именно ушунда да. Биз барган жерлер турутунда жерлерде барабыз. И жанагы выставкага берилип атканда дагы красивый загадочный Кыргызстан деп жазганбыз. И ошол жерге вдобавок текст да кеткен. Фотографии были сделаны именно в труднодоступных местах в северном Кыргызстане деп жазган. В северном регионе Кыргызстана депчи. Бул Нарын областынын, Ысык Көл областынын и Чүй областынын үчөөндө. Бирок көпчүлүктө биз Нарын областында, анан Ысык Көл областына бардык. Ысык Көл областында деген адамдын буту менен оңойлук менен баспай турган жерлердин бири бул Ала Көл. Кайсыл жакта эле? Бул Алтын Арашан менен Каракол капчыгайынын ортосунан башында чыгып туруп бир көлгө чыгасың. Көлдүн цвети ушундай жашыл көгүш, бирюзовый болуп келет, голубой болчу. Андан дагы экстремалдылар жокпу? Мындай аябай прям. Азыр мен айтып берсем оңой сезилип атат. 40 килограмм рюкзакты кармайсың. Өзүңдө бир адам 40 килограмм. Кыздар 15-20 килограмм көтөрөт. Балдар 35. Бул нормативиңерби ушундай? Жок. Эми күчүнө жараша бересиз да? Күчүнө жараша. Ошол күнү ошондой көтөргөнбүз деп атам да. Көтөрүлгөндө күнүнө 4 күндүн ичинде 40 километрге жакын бастык. Бул бир 40. Ооба. Азыр оңой деп ойлоп атпайсыңбы? Экинчиси Бишкек деңиз деңгээлинен 800 метрде бийиктикте. Биз чыккан жер, эң потолок чыккан жер 3900 бийиктикте. Над уровнем моря дегенде деңиз деңгээлинен 3900 бийиктикте. Биз пикке чыкканда эле болсун. Глейген рюкзакты кармап алып пикке чыгасың, элестете бер. Ошол жерде жаанда каласың, ошол жерде мөндүрдүн астында, ошол жерде кардын астында каласың. Ошол кардын астында карабай, кийимдериң суу болгонуна карабай, палатка тигип, ичине тамак жасап, ошол жерде жашаш керек болот. Ал жерде сет жок, ал жерде эч кандай телефон тартпайт. Эгерде сен ошол биринчи күнү айтып кетесиң, экинчи күнү ошол жерден тосуп ал деп. То есть бир жол менен барып, кайра ошол жолго келбейсиң да. Бир жол менен барып, белди ашып, экинчи жака барасың. Ал барган жерде дагы телефон тартпайт. Ошон үчүн биринчи күнү айтып коесуң алдын ала. Биз 4-күнү мал жерге түшөбүз, саат 11-ден 2-ге чейин ошол жерде болуп калдыңыз. Бизди алып кетесиз транспорт менен. УАЗдар келет. Алтын Арашан. Ошол жерге келип бизди алып кетиш керек. Ошол эми элестете бер. Ошол биринчи күндөн 4-күнгө чейин сен интервалды кармап, ошончо күнүнө мынанча примерно басышың керек болот. Кыйналасыңбы, кыйналбайсыңбы, бирөө жыгылып калдыбы, жыгылган жокпу, бирөөнүн давлениясы чыктыбы, үшүп калдыңбы, суу болдуңбу, ал эч кимди кызыктырбайт. Сен ошол жолду басып өтүшүң керек. Эгерде саат 11-ден 2-ге чейин болбосоң, машина келет, күтөт, болду, кетип калат. Жок, башка код жок. Айтпаймынбы? Сен сууну кечип өтөсүң. Кыргызча сен түшүнөт болушуң керек, сырт дегенден кийин суу кирет деп коет. Бул кечинде саат 4-5-терден кийин суу көбөйөт. Жайдын күнүндөчү. Обычный суу агып аткан дарыянын кичинерээк болгон дарыя 2 эселенип көбөйөт. Жамгыр жааганда 3 эселенип кетет. Ошондой кичинекей сууну биз саат именно 6-га жакындап келтирип сууну өттүк кечип. Бул жагынан бул жээктен эрки жээкке чейин 10-15 метрдей жайылып аккан дарыяны кечип өттүк. Муздак. Кечки саат 6. Бир күн кечке жамгыр жааган 6-га жакын. Саат 6-га чукул эме болуп калган. Жаан токтоп калган. Анан токтоп калгандан кийин биз өткөндөн кийин бутуңдун какшаганын ошондой сезесиң да. Биз өтүп алып, биз 4-төбүз 14 адам. 14 адам, группада 10 кыз, 4 бала. Бүт тоого чыгып жүргөндөр. Биз 4 күн ушундай эмнени гана көрбөдүк да. Биз кышты көрдүк, жазды көрдүк, жайды көрдүк, тигини көрдүк, муну көрдүк. Анан Алтын Арашанга келдик дагы. Ошол жерде горячий источники бар. Ошол 4 күндүн ичинде басып өткөн жолдон кийин биз атайын ошол 4-күнгө самый сок кылып ошол күндө калтырып койгонбуз да. Келгенден Алтын Арашандан рюкзактарды чечип, анан атайын ошол жака барып, горячий источникке барып, ошол жерге орусча айтканда наслаждаться эттик да.
наслаждались моментом, да, мындай айткандачы. Рахаттанып, Рахаттанып биз өзүбүзгө өзүбүз сыймыктанып, мы это сделали, депчи. Мы смогли деп. Сүрөттөрүн карасаң андай көрүнбөйт, мындай. Эме да. Оңойдой сезилет да. Монеты две стороны дегендей эки жагы бар да. Бул фотонун кандай кылынып, кайсы жерден кылынып келген, кандай кылынып келген, кайсыл маалда болгон, мисалы. Бул жерде фотолордун ар бир эмелери бар да, өзүнүн тарыхтары бар да. Мисалы, мынау фотонун деле бул эң удачный фотолордун бири. Уникалдуу природанын. Кыргызда эме деп коет экен. Булут катты деп коет экен. Катты. Бул булут катып калат экен. Катып калат дегени кандай? Бул ордунан жылбай калат экен. Кандай? Ордунан жылбай калат. Анткени бул булуттун формасы күндүзү биз чыгып баратканда, мен сүрөттөрүмдөн кийин байкабадымбы? Күндүзү да тарткан сүрөттөр бар да, бул балыкчы шаарым ал жерде. Жетөгүз тараптардан бир шамал келет экен. Боомдон экинчи шамал чыгат экен. Ошондо эки шамал. Улан деп койчу эле. Улан деген шамал экен. Эки шамалдын аты бар экен да. Эки шамал келип кагышканда, именно балыкчынын үстүнөн булут катат экен. Бул булут ар кандай болуп атат каткандачы. Бул күн эртең менен биз күндүзү чыкканда мындай эле чийик болчу, чийилип эле калганчы. Чийилип эле калгандай бир линия болчу. Анан кийин биз түшүп келатканда, могул жери үстү жагы бир болуп, бирок асты жагы монтип чарчырап турган болчу. Биз канчалык ылдыйлаган сайын бул деген дисктерге образный бөлүнө баштады, болчу. Бирок где-то 10 саатпы, 12 саатпы бузулган жок. Бул ордунан жылган жок. То есть күн баткычакта, ошо күн батып баратканда кызыл эффекти берди. Ошол кызыл эффект менен тартылган фото да. Ой, бишкек экен деп ойлоп кеттим да, балыкчы экен, Анан просто мындай болуп калды. Орусча айтканда, я оказался в нужном месте, в нужное время. Группада 6 киши болчубуз, 6 кишинин ичинен бир эле менде фотоаппарат бар болчу. Тигилер деле тартышты, бирок тарткандан кийин фотоаппаратка тарткан эффектти көбүрөөк берип аласың да. Анан бул фотону кылардын алдында мен биз колотунун ичи менен басып келаткан болчубуз. Колотунун ичи менен басып келатканда кыр бизди тосуп турган. Бул булуттун жарымын тосуп турган. Ошо кырга чейин ушул моментти кой берип ийбейин деп мен 500 метрде учуркадым окшойт го. Кой берип койбойн деп. Фотоаппаратты колдонуп жүргөн киши түшүнөсүң, сен мени жакшы түшүнүп болушуң керек. Ушул момент бул золотой час деп коет. Эртең мененки золотой час бар, анан кечиндеги золотой час бар. Ушул кечкиндеги күн батып баратканда күн батып кеткенден кийин мындай эффект болбой калат деген ойдо мен чуркадым. Чарчаганыма карабай эле чуркап, болбосо ошол күнү 20 километр басканбыз. Бир күн 20 километр баскандан кийин деле ушуну тартып калам деп чуркадым. Аябай эле катуу чуркадым. Энтигип аябай мындай ошол жерге барганда мындай айтканда задыхаться этип мындай эме алганыма карабай фотоаппаратка кайра тарттым да. Бир 20-дай 30-дай кадр тарттым, ошонун арасынан эң эле удачный болуп ушул чыкты. Анан Инстаграмга киргенден кийин Кыргызстандын ичиндеги порталдар бүт бөлүштү. Болгон порталдар, медиа порталдар бөлүштү. Жазып атышты, ушундай деп астына деген описаниясына жазып коюп атышты. Биз бирок кыргыздар айтканда аң сезимибиз өнүгө элек. Анткени чет өлкөлүк аккаунттар болсо бизди автору ким экенин ошол жерге белгилеп кетмек да. Маданият Инстаграмда аябай эле көптөй. Азыр эң акырындан өнүгүп баратышат. Эгерде сенден бирөө сурап койсо, сен жок дебейсиң. Сенден бирөө сурап койсочу. Бирок кандай эмгек менен тартылып келген фото болуп турса, сен контентиңди даярдап келип туруп, обработка кылып туруп чыгарып койсоң, адам деген кандай эмгегиңди түшүнбөйт, бөлүшүп алат дагы өзүнүкүнө чыгарып коет. Бул менин оюмча бул кандай айтканда туура эмес нерсе да. Албетте ар ким өзүнүн чөйрөсүн баркташ керек. Анан мага жаккан нерсе сиз ушуну маданият катары чыгарып атканыңыз аябай кубандырат. Бардык тартып аткан сүрөттөр ошо белгилүү бир артындагы окуясы менен келсе, кошумча маалымат менен өзүнчө бир структуралаштырып кошуп туруп анан чыгарса, элдин дагы ошо маданияты өсөт болуш керек деп ишенем. Анан сиз менин оюмча биринчи кадам жасадыңыз окшойт, тиги медер менен.
ошо выставка кылалы деп элдерди чакырып чогултуп айтып берип дегендейчи. Вот мага бул көрүнүш жагып атат. Бир чети карасаң выставкага там 50 киши келет же 200 киши келет же там эми көп дегенде там 1000 киши келди. Ошол эле учурда интернетке киргизип койсоң, аны бир күндө эле там 15 000 киши көрүшүп ыкмалда кедечи. Бирок чыныгы сүрөт, бүткөн сүрөт бул кагазга түшкөн сүрөт да. Ушинтип айтышат сүрөт чөйрөсүндөчү. Анан сөзсүз түрдө печать кылыш керек, сөзсүз түрдө китептерди чыгарыш керек деп ойлойм. Менин оюмча сиз туура багытта барат окшойсуз аябай. Мага жагып турат да ушундай маданиятты жаратып атканыңыз. Анан гид болуп иштеген жөнүндө дагы бир-эки сөз сурап кетет элем. Эмеден баштап кетейин. Мен кантип бул гид болуп калганымды элечи. Мага мындай пассивный отдых жакчу эмес да. Тоого чыкканда деле мисалы алар жака чыгабыз, шашлыкты бышырабыз дагы жеп алып кайра келе беребиз. Ошону биз таага алып чыктык деп коебуз да. Анан мага деген ал жакчу эмес. Такыр эле жакчу эмес да. Тоого чыккандан кийин тоонун башына чыккым келе берчү, анан бирдекени көргүм келе берчү, мындай изучать этким келчү да. Анан акырындан ошо 2 жыл башта эмелер ушундай турагентстволор ачыла баштады. Организациялар чыгаргандачы. Анан ошолор менен чогуу бир күнү бардым. Ошентип башталып кетти, гид болупчу. Мурда кайда иштечисиңиз? Жок, азыр деле жумушум бар менин. Ооба, основной жумушубуз бар. Офисте отурам. Бул гид деген мен суббота күнү, воскресенье күнү, анан мисалы жума ортосунда дагы будний күндөрү дагы чыга турган болуп калсак, мен жоп суран эле чыгып кетип каларым. Анткени ушул жаатта көбүрөөк өзүбүздү көргөзөлү, көбүрөөк позиция кылалы, ушул жака көбүрөөк направление кылалы, көбүнчө мындай басым жасайлы деп ушул жака өнүгүп бараткан жерибиз ушул да азырчы. Мен жалгыз эмесмин, биздин командабыз бар. Компания эмес. Өзүң эле? Өзүбүз. Бул жерде бизди деген эч ким спонсировать этпейт, эч ким эме болбойт деле. Биз өзүбүздүн акчабыз менен. Гидтен кийин өзүм раскачать эте баштадым. То есть раскачать этсе адамдарды гидти деген жөн эле бир жерге алып барып көргөзүп, кайра алып келип адамдарды гид-проводник, гидтерден бөлүнөт эмеспи? Гид-проводник, гид-экскурсовод, горный гид депчи. Анан мен деген универсальный болоюн деп өзүм аракет кылдым да. Анткени ошол бир локацияны деген изилдеп, ошол разведка кылып, китептерден карап, тиги жерден карап, местный жерлерден сурап, интернеттен карап, адамдарга кыска болсо дагы эме айтып берейин, информация айтып берейин депчи. Өзүм тарыхчымын. Тарыхчы, этнологмун. Этнолог деген бул адамдардын бандай маданиятты изилдеген, жерлерди изилдеген, раскопка кылган археолог багымын да негизичи. Анан ошентип өзүмдүн профессияма кичине связанный болуп кетти да. Анан биз азырынча чыгып жүргөндүн себеби биз көбүнчө разведка кылабыз. Бул жерлер ачылган буга чейин, бизге чейин ачылган жерлер. Эмнеге разведка кылабыз? Анткени группаларды, маршруттарды түзүп, бус менен канча сааттык жол, джип менен канча сааттык жол, кантип барса болот, саат канча кайсыл жерге борт чыкса болот, кайсыл жерге чыкканда подробный вид ачылат, жердин аталышы эмне, кантип бара алабыз. Маршрутты составлять этип, адамдарга пакет кылып туруп даярдап берүү. Разведка кылганыбыз ошондо. Азыр деле эме эмес, секрет. Сиз ошондо чыкпайсызбы, мындай активдүү там жүрүү менен? Жума сайын чыгам мен. Тажабайсызбы? Жок. 2 жыл болуп калды, жума сайын чыгам. Кээ күндөрү, будний күндөрү да чыгып кетип калабыз. Бизде даже тааныган адамдар бизди экстремалы деп коюшат. Отчаянный депчи. Эмнеге? Анткени биз айтып атпаймынбы, жанагы 30 кг, 40 кг рюкзактарды көтөрүп кеткенде эле бизде элдер таң калышкан экен. Отуруп түнкү саат 8-де, 9-да кечинде чечип калдың, бул жерге барып келели деп. 2-3 колдосо болду, калганында тартып кетесиң да. Чаласың сразу эле тааныштарыңа, группадагы балдарга, кыздаргачы. Түнкү саат 12-де болуп атабы, 1 болуп атабы, чаласың, уйкулуу жооп беришет. Уйкулуу жооп бергенде разведкага кеттик десең, кеттик дейт алар дагычы. Ошондой экстремал бар, ошондой мындай отчаянный болуп калганбыз да. Кандайча келдиңер ошо Ордо мындай команданы түзүү, негизи? Бул 1 жылдын талыкпай иштеп келген жыйынтыгы. Ошол команда, ошол биз менен чыгып жүргөн тоо сүйүүчүлөрү бизибизди өзүбүз таңкалап, сектанты деп коебуз, самсалагандар деп коебуз, темселегендер деп коебуз. Тамашалап бизди кайра горный козлы деп коюшат. Анан тамашалап ушинтип ошол адамдар выставкага даярдандым, ошо выставкага даярданып атканда дагы ошолор жанымда болду. Түнкү саат бир күн, бир сутка биз жанымда болду. Эртең менен саат 5-ке чейин даярдадык.
бүт баарын өзүбүз колубуз менен бүт баарын өзүбүз илип чыктык. Ошонун баарын ошол команда ошол жанында болду. Бир туугандардай общение кылабыз, азыр сүйлөшөбүз. Катташып турабыз. Жакшы жеречи. Ата-энеси да анча-мынчасы таанайт, бүт туугандары таанайт, үй-бүлөсү таанайт дегендечи. Ошон үчүн азыр ушул команда менен дагы да болсо өнүккөнгө аракет кылып көрөбүз да. Сиз жума сайын чыгат экенсиз. Негизи гидтер кандай иштешет? Башка гидтер мен түшүнүгүм аз. Ачыгын айтсам анан кандай күн сайын чыккандар бар. Гид переводчик деген бар, гид экскурсовод деген бар. Культурный гид деген бар, гид проводник деген бар, жөн эле горный гид деген бар. Булардын эми кичине кыскача айтып кетейин. Горный гид деген бул жанагы тоого эмелерге алып чыгат, жанагы пиктерге алып чыгат. Элементарно элечи. Пиктерге алып чыкканда ошол жерде ар бир жерде канча саат басасың, ошол жерде кыскача ошол адамдарга эме түшүндүрүп айтып кетет, жанагындай инструктаж. Гид экскурсовод деген бул ошол жерде бул легкий. Мисалы, иностранецтер келип калганда, кандайдыр бир орусча айтканда достопримечательность ошондойлорго алып барат дагы. Ошол боюнча экскурсия айтып берет. Гид проводник деген бар. Бул деген кыскача маалыматты берет, кыскача айтып берет, бирок алып барып көргөзөт, кайра алып берип коет, болду. Могу гидтиктин балдары ушул. Азыр биздин Кыргызстандын ичиндеги турларды жүргүзүп аткандардын баары эле гид проводниктер биз. Анткени биз ошол жерде информацияны өзүбүзгө кичине алып, жететип дегендей аз да биздечи. Бирок бир четте карасаң, ошондой проводниктер менен барганда эле мындай ненавязчивый айтканда байлантпайт. Гидтин баары эле байлантпайт. Гидтин милдети сурагандарга же кандай? Сурагандарга айтып береби же кандай? Гидтер сурагандарга айтып берет. Негизи инструктаж жүргүзүп атканда же болбосо бустун ичинде, транспорттун ичинде кетип баратканда түшүндүрүп айтып бериш керек да. Мындай деген локацияга кетип баратабыз. Мындай деп аталат. Биз дополнительно өзүлөр айтып кетсе болот. Мисалы, китептерде мындай жазылып турат, жергиликтер мындай деп аталат. Мисалы, бир локацияны 2-3 ат болуп калышы мүмкүн. Саякатка чыгаардын алдында сиз ошол жер жөнүндө окуйсуз да, мисалы, жаңы жер чыгып калды деп коелу, ошол жөнүндө. Биз буларды бир тааныш аркылуу угабыз, мисалы. Мисалы, жеке өзүңүздү алсак, сиз сүрөтчү катары бир жака чыгып атканда ошол жерди изилдейсизби же мындай эле сүрөт тартып койсоң? Мисалы, мен кээде ойлойм, сүрөт тартып барардын алдында ошол жер жөнүндө маалымат билсең, ал жер сага жакыныраактай да. Сен ал жердин тарыхын билесиң. Кичине аны башка призма аркылуу каала аласың да. Билбей эле жөн эле барып туруп кайдагы бир формаларды, линияларды, пландарды карап коюп жүрө берсең, анда ал жер жакшы сүрөт жасайсың албетте, бирок мындай ичиңдеги бир вайб, ассоциациялар калбайбы дейм да. Меники көбүнчө мындай да. Бирок байкашым боюнча сиз аябай маани берет экенсиз, Сүрөттү тартып аткандын алдында мен Инстаграмга көбүнчө каламдап атпайдымбы, блогко депчи. Тартардын алдында жерди, мисалы, ошол данный локацияны адамга түшүндүрүп айтып бериш үчүн, сүрөттү карап эле ошол жерде түшүнүш үчүн, описаниясында жазгандан кийин да адамга картинка пайда болуш үчүн мындай образ. Мен ошол жерде максимально бир кадрга алып туруп, ошол жерге чагылдыра тургандай кылып кадр жасайм. Биринчиденчи, барганда. Розеткага барарда интернеттен окуп каласың, кээ жерде информация бар, кээ жерде информация такыр жок. Кийин тартып келгенден кийин информацияны уккандай болот. Анткени барганда жергиликтүүлөр менен сүйлөшөсүң. Балким группада ошол жерде бирөө билет, ошол жерден ошол киши менен сүйлөшүп, ошол кишиден угуп каласың. Көпчүлүк учурлар ушундай. Бирок мен кадрга именно масштабты түшүргүм келет да. Ошол жерден, ошол локацияны, мисалы, көл десек, көлдүн четине тартып койбойм, ошол жердин панорамный бетине чыгып чуркап кеткенге аракет кылам. Мен шашылбай басам группадачы. Бирок бассам ашып эле кетем көпчүлүгү. Бирок мага максат ал эмес да. Максат барган жерде мага жакшы кадрларды кылып келүү. Бул мага биринчиден баскан өзүмө хобби, тоого чыккан, экинчиси жакшат, үчүнчүсү фотоаппарат менен тартып кадр кылган, бул өзүмө рахат алган да. Бул баарын байланыштырып, бул гармонияда болгон нерсе да. Анан кыска эле нерсе ошол да. Негизи билет экенсиз көп эле жерлердин тарыхын.
Акырындан билип жатам. Акырында. Фильтрларды колдоносузбу? Ооба. Эмне фильтрларды колдоносуз? Фильтр десе кандай? Бул обработка. Поляризационный, цифровой фильтрлар да? Цифровой фильтрлар. Мындай жок. Аларды сууга эле колдоном. Жанагы длинная выдержкага тартып аткан кезде. Эме энди, Ооба. Длинный выдержка сүрөттөрүңүз көрө элек окшойм мен, Мен немемде аларды көп чыгара бербейм. Кичинекей эле суунун тартылып калат да. Ооба. Алысырактан тартыш керек. Сиздин сүрөттөрүңүздү интернетте көп кишилер бөлүшүп атат. Сиздин сүрөттөрүңүз импульс берип атат. Бул аябай жакшы көрүнүш деп ойлойм. Негизи бул жерде сүрөттөрдү айтканымдын бир себеби, бир чети адамдарга жакканын аракет кылганым. Мындай болду да, сүрөттөрдү тартып аткан кезде мен ракурстарды алганга аракет кылам. Мындай кооз-калып анан пейзажды деген жакшы форматта бергенге аракет кылам да. Бул биринчиси. Экинчиси анан обработканы көп кылбайм. Анткени адамда деген мындай болот да. Ожидание, реальность дегенчи. Обработканы көп кылып калсаң, аябай эффекттерди көп кошуп салсаң, анча болбой калат да. AIDA деген схема бар эмеспи? Атайын ошо биринчи деп туруп бересиң аябай укмуш маалыматтычы. Завлекать этиш үчүн. Андан кийин акырын историяны айтып бересиң, анан реальный продуктты көргөзүп каласың да. Жеткирип андайды колдонбойсуңар. Жок. Ошон үчүн классическийге жакын окшойт сиздердин сүрөт. Ойлойм просто сүрөт сам за себя должен говорить дегендечи. Өзүн уже адамды бул жерде жанагы жакшы сүрөттөрдүн баары выставкада түгөнүп калды. Бул жерден 52 экземпляр. То есть 52 разный немедеги фотолор 800 штук болчу да. Бул жерде ошол жанагы адамдардан алынбай калган уже неме көбүрөөк калгандарды көтөрүп келдим да. Түгөнүп калгандар бар болчу. Дубайга барган. Бул жерде көпчүлүк фотолордун ошондой адамдарга жакканынын себеби ал жерде кричащий фото болгон сыяктуу болчу да, мындай айтканда. Сүрөттү көргөндө адамда деген эффект болуш керек да. Эффектный фоточу мындай. Вау дегенчи эффект болуш керек да. Дегенден кийин, сүрөттү көргөндөн кийин анан ойлонуш керек да. Эмне азыр эле көрдүм да. Анан ойлонуш керек да, анан описаниясын сураш керек, историясын сураш керек, каерден тартылганын. Анан адамда желание, как минимум желание болуш керек. То есть ушул жерге мен да барып келейин, кантип барса болот дегенчи. Бул каерде депчи. Кээ бир сүрөттөр бар, аларча деле тартылган. Вау дейт дагы, келип описаниясын окуп алып туруп, апай койчу ушул аларчабы депчи мынтип. Мындай адамга деген ракурсту башкача алып берип аракет кылып, анан адамга мындай башкача көргөзүү максат да меникичи. Бул жерде азыр электронный форматтарын көргөзүп кетейин, ошо электронныйларын деле. Ошол именно эме. Знаковый сүрөтүңүздү обсуждать этпей калыптырбыз да. Жанагы үй боюнчабы? Үй боюнча. Аны атайын эле алып келген жокмун, анткени ал эле центр внимания эле ошол болуп калат. Мисалы, бул сүрөт аларчада тартылган, бул түгөнүп калды. Бул да аларчада тартылган. Ушуну айтып аттым да, буну Нарния деп ат коюп коюшкан, анткени Нарнияга окшош да. Бул да аларча. Фрейминг колдонуп турсуз, Бул рамка. Рамка, натуральный рамканы колдонуп. Дагы менин эң культовый фото. Жалаң эле сүрөттөр экен, могу сүрөт. Мага жакты да. Могу жерде түтүн болбогондо такыр башка история болмок. Бирок ошентсе да, бул жерде көп пландуулук бар экен, Мен да жаздым эле го сизге. Бул фотону киргизердин алдында мен тартып келгенден кийин киргизген жокмун. 2 жумадан кийин киргиздим. 2 жумадан кийин киргиздим. Мен күткөн эмесмин. Описаниясында эле ошентип жазып койдум. По просьбе друзей загрузил эту фотографию в Инстаграм деп жазып койдум. Киргизгенден кийин эле 2-3 күндүн ичинде жарышты. Зарубежный аккаунттарга киргизди. 600 подписчиги менен. Же 400 подписчиги мененби ушундай да, чоң, аябай чоң зарубежный аккаунт бар болчу, европейский. Ошол жака кирди. Ошол жерге жазып койду. Кыргыз Republic, Нарын District. Фото бай Атокуров деп жазды. И фотонун өзүнө да отметка кылды. Кылгандан кийин
жарылды да бул фоточу. Ошолор чыгарды, кыргыздардын медиалары чыгарды. Азыркыга чейин бул өзүнүн немесин жоготпойт да. Бул фоточу эффектисин жоготпойт да. Мындай фото ойлоп калам. Мындай фото болушу мүмкүн эмес. Бул эң эле жакшы фотонун бири да. Детальдары дагы бар экен да бул жактан карасам. Ооба. Бул жерден ким бирөөсү айтты мага. Бул үйдү ачып турган көркү, бул эшиги көк цветте экен. Ушул эшиги көк цветте болбой болбосо бул капталында же бул капталында болуп калып, эшиги жок болуп калганда сүрөттүн көркү чыкпай калмак. Эшиктин кареги ушул үйдүн эшигинде экен депчи. Сүрөттүн кареги депчи. Ушул болду. Анан бул Дубайга кеткен фотолордун 8 фото кетти. Ушул фото кетти. Биринчиси, экинчиси бул этот көл суу, негизи көл суу дейт. Бирок аты башка экен, Бирок көл тетири. Көл тетири. Буну жакындатып келсек, мындай чоң форматтагы сүрөттөр аябай барычы. Мисалы ташты деген адымдай калсам көрүнбөй калат. Ушул кетти. Бул кетти. Ой, могу жер каяк? Босого жайлоосу. Айтып атпаймынбы? Кричащий фото болуш керек депчи. Адам деген, мисалы иностранец деген, мен ошентип элестетем да, иностранец Кыргызстанды укту. Кыргызстан тоол өлкө экенин укту. Кыргызстанда токой бар экенин укту. Кыргызстанда суу агат экенин укту. Араб тил элестетсеңер, азыр жаныбек. Арабтар да Кыргызстанда ошондой тоол өлкө, суу агат, токой бар деген мындай деп укту да. Анан келип туруп, ошол сен арабсың да, мисалы, сен андай көргөзгөндө сен арабтын ошо укканда мындай представлениясы башка. Картинканы көргөндөн кийин оправдать эткилет нерсе да булчу. Ой, ошол жердеги сүрөттөрүңүз жагат мага. Бул жолдо эле тартылган сүрөт негизи. Булчу. Биз машинада кетип баратканбыз. Мен барган жерден жолдон токтото берем. Жеткичек делечи. Водительдичи. Машинада айтып коем. Ошонун алдына отурам. Бул жерден токтоп коюңуз, жерден токтоп коюңуз, кадыр кылып алайын, тигип коюн, дегенимди коюн деп эле токтото берем. Жеткичектичи. Бул аркасында келаткан болчубуз көл тетриден. Шаарга Бишкекке. Тааныш инимди токтоттурдум. Машинада болчу, ошол водитель болчу. Токтогон жерден ушул фото тартылды. Анан кийин ушул жер фотозонага айланып калды. Кийин да барышты да. Анан ушул жерден түшүп, сүрөткө түшүп калышты. 4-5 жолу барып келишти, именно ушул жерден сүрөткө түшүштү токтоп. Анан элдерге уже бул жер фотозона болуп калды. Ошо могу сүрөттөн кийин. Ушинтип кыргыз жерлерин барып тартып, биздин сүрөттөрүбүздү элдер байкап, интернет деген башка, цифровой мир деген башка, реальный мир деген башка да. Выставканы өткөргөн бир жагы ошол, бул открыткаларды да ошондон өткөргөн бири ошол. Ооба, азыр адам келет, бирок аз адам келсе дагы айтканда чыныгы кыска, анан нуска болду да. Адамдар келди, чыныгы адамдар көрө турган келишти, бизди көрүштү. Ошол анан биздин кичинекей ушундай кылып жаткан жумушубузду дүйнө жүзүнө тарап атканы, анан выставкага кеткен сүрөттөр, анан бизди кыргыз ичиндеги кыргыздар таанып калганы, баштагандары, мындай айтканда, бизди колдоп баштагандары бизди орусча айтканда аябай мотивация берет да бизгечи. Бизди дагы алдыга умтулганга аракет кылат. Бизге түрткү болот айткандачы. Баарына айтканда ыраазычылык билдиргин келет да. Орусча айтканда всех обнимаю, всех люблю деген сыяктуучу. Ушундай биздин сфераны адамдар түшүнүп калгандар да пайда боло баштады. Биз дагы кантса дагы ошо международный уровеньге чыгып, Кыргызстанды бүт дүйнөгө таанытуу деген максат биздин негизги ошол. Сон максат. Чоң рахмат биздин подкастка келип бергениңизге, Нурсултан байке. Анан менин оюмча дагы көрсөтпөшүбүз керек биздин подкастта. Анан ушуну менен биз подкастты аяктайбыз. Бизди угуп жаткан чет жактык жердештерибиз дагы бар көп өлкөлөрдөн. Менин оюмча силер дагы Кыргызстандын сүрөттөрү жөнүндө, Кыргызстандын келбети, Кыргызстан мекен жөнүндө угуп кичине элес алдыңар болуш керек. Биз сүрөттөрдү ылдый жагына кошуп коебуз, жөнөтүп койсоңуз. Анан силер менен коштошпойбуз. Кийинки көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Чоң рахмат Нурсултан байке.